Бишкекте минтип суу жок, Арча Бешикте ызы чогулуп атса, мэр Сочиде жүрөт. Жайдын ысык аптабында таза суунун таңкыстыгы Бишкек шаарынын тургундарын түйшүккө салды. Бул маселени эл өкүлдөрү парламентте талкууга алды. Депутаттар калада суу болгону менен аны туура колдонуу чабал деп сындашты. Алар калада сууну керектөөчүлөрдүн саны өскөндүктөн суу өлчөгүчтөрдү орнотуу зарылдыгын айтышты. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэринин орун басарын жемеге алып, бул маселени чечүү талабын коюшту. Мунун алдын ала жетекчилер билиш керек эле. Мындай ысык болоорун билиш керек эле. Климаттын өзгөрүп атканын билиш керек эле. Ошондо даярдыктарды көрүш керек эле. Ошондуктан Алмаз Акунжанович, эми мындай кемчиликтерди кетирип кече барып алып, жетекчилер элди чогултуп алып, эми мындай природага жылтып атат да. Биз эмес, эми ушундай болуп калды деп антип шылтаганы болбогон нерсе. Эл ошол үчүн наразы болуп атат. Эл ошол үчүн жолдорду тосуп атат. Ошондуктан ушундай иштерди, пландуу иштерди 1 жыл мурун, 2 жыл мурун аракеттер жасап, элге жакшы шарт түзүп бериш керек. Келген бар, эмне проблема бар экен билгичи эле 1 жыл өтүп кетип кайла алмашып кетип атат. Жок дегенде вице-мэрлерди алмаштырбай койбойсуңар, ошолор иштесин. Мэр келет дагы вице-мэрлердин баарын алмаштырат. Койгула, тийбегиле, болбойт десек болбой, Октябрь районунда мусорду менчикке берип салып, Октябрь таптаза болгон районду талкалап, аз эле жерден калып, эми кайра мына тазалык калып атат. Мунун баарына бирөөлөр баа бериш керек да. Бишкекте минтип суу жок, Арча Бешикте ызы чогулуп атса, мэр Сочиде жүрөт. Караш керек да элдик ичинечи. Суу тартыштыгынан улам кала бийлиги Мончо уна жуучу жайларды жабууга аргасыз болгон. Ал эми кече Арча Бешиктин тургундары суу маселесинен улам жолду тосуп алышкан. Бишкекти таза суу менен орталыш жана Аларча жер астындагы суу алгычы камсыздайт. Мэрия муну жер астындагы суунун деңгээли төмөндөгөнү менен түшүндүрүүдө. Эми бул суу маселеси былтыртан бери козголуп келаткан иш негизинен. Өзгөчө Бишкек шаарында, региондордо да бар мындай маселе. Анан эми быйылкы прогнозду билгенбиз да. Болбой калды дегенде ушул кыш айларынан баштап, туурабы, урматтуу вице-мэр? Прогноз билинген. Билдиңиздер беле? Быйыл прогноз эми кургак болот деп билинген, бирок ошого жараша биз дагы өзүбүздүн кубаттуулугубузду болушунча азыр салып атабыз. Ал эми жергиликтүү бийлик суу кампаларын куруу менен абалдан чыгууну көздөдү. Бишкектеги суу маселесин чечүүгө жалпысынан 500 миллионго жакын каражат керектелет. Ага шаардын казынасынын күчү жетпейт. Ошондой эле жаңы суу кампаларын курууга 2 жылдан бери жер тилке ажыратуу маселеси чечилбей келет. Жерлер бул Башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Жана сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек. Контррезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Жана ушундай сыяктуу бизге курууга, бир эле скважинаны курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион, толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат. 500 миллионго жакын каражат талап кылат. Ушуну чечип мындай реалдуу, биздин чечимибиз реалдуу болсун да, мындай бир иш кылып берели, биз жардам берели. Ошонун чечимин бүгүн 11-де чыгарып берип коелу. Бул бир. Экинчиси, эми Алмаз Акунжанович азыр тазалык бир суу менен суу ташып жүрөт, туурабы? Бирок ал машиналар жетпейт. Пожарныйдан, МЧСтен бөлүп берели дагы машиналарды. Элди чыкпай турган кылайлы, элге толук түрдө камсыз кылып берип турайлы пока. Бүгүн баары бул маселени чече албайбыз. Бирок жок дегенде сууну үйүнө чейин, көчө алып барганга чейин пожарный машиналарды задействовать этсек болот. Суу көйгөйү Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия өлкөлөрүндө орун алып жатат. Казакстандын баш каласы Астанада да таза суунун жоктугуна байланыштуу наразычылыктар айтылууда. Кала бийлиги суу көйгөйүнө шаар калкынын санынын көбөйүшү себеп болуп жатканын билдирген. Ал эми Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Астанада өткөн климат боюнча саммитте суу маселесин Борбор Азия мамлекеттери биргеликте чечиши керектигин айтты. 10 сағаттап, 12 сағаттап су отыратын күндеріміз болып жатыр. Мына Астанада біз тұрамыз деп айтауға ұяламыз. Эксперттер сууга болгон керектөө күн санап өсүп жаткандыгын белгилешет. Климаттын өзгөрүшүнөн улам тоолордогу мөңгүлөр ээрип, суу таңкыстыгына алып келип жатат. Мындан улам бийлик өкүлдөрү альтернативдик жолдорду табып, ишке ашырышы керек дешет. Антпетром болсо Борбор Азиянын ошол суу дефицити бул келечекте дагы күчөйт. Айтып атпайбызбы, Афганистанда талип бийлиги Аму дарыянын 3/1 жөн эле мурдагы келишимдер, жанагы
эл аралык бир документтерди мындай айтканда уруп ойнобой эле өздөрү үчүн буруп кетип аткандыгы миңдеген аянт Өзбекстан үчүн, Түркмөнстан үчүн, Тажикстан үчүн таптакыр кургап калуу коркунучун жаратат. Ошондуктан баягы перспектива стратегияга мындай айтканда коңшу өлкөлөр Кыргызстан менен жакшы бир келишимдер түзбөсө, анда биз илгери айтылган суу козурун биз дагы иштете турган учур келди. Ошого ылайык биздин бийликтер дагы мындай тең ата саясат жүргүзүүгө үйрөнүш керек. Раз сууну берип атабызбы? Эмне үчүн ошол сайда сууга калып атат? Өзүбүз мындай кургакчылыкты сезип атабыз. Талаларыбыз кургап атат Кыргызстанда. Таза сууну монтип чече албай аткандыгыбыз. Ошон үчүн бир силкиниш керек. Эске салсак, Бишкектин Арча Бешик конушунда суу тартыштыгынан наразы болгон 10 адам 7-июнда акцияга чыккан. Алар кыска убакытка жолду тосуп кайра ачкан. Конуштун тургундары бир канча күндөн бери таза суу берилбей жатканын сынга алып, маселенин чечилишин талап кылган. Алмагүлерке Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.